Чет элдик жарандан акча талап кылып жаткан жеринен милиция кызматкери кармалды. 2025 жылдын 2-июнунда Кыргыз Республикасынын УКМК тарабынан Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын кызматкери милициянын подполковниги кармалды. Кармоо иши кызматкер чет элдик жарандан акча талап кылуу фактысы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында жүргүзүлдү. Тинтүү иштердин жүрүшүндө кармалган кызматкердин иш бөлмөсүнөн төмөндөгүлөр алынган: болжолдуу түрдө жарылуучу граната жана экстремисттик мүнөздөгү адайбаттар. Кармалган жаран Кыргыз Республикасынын кылмыш процессуалдык кодексинин 96-беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. УКМКга жеткен маалыматтарга караганда кармалган жаран системалуу түрдө чет элдиктерден акча талап кылуу менен алектенген жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын аймагында жайгашкан айрым чет өлкөлүк жеке жактарга формалдуу эмес жардам көрсөтүп келген. Кыргыз Республикасынын УКМК Ички иштер министрлигинин кызматкери жарандын мүмкүн болгон мыйзамсыз аракеттери тууралуу маалыматы бар жарандарды белгиленген тартипте УКМКга кайрылууга өтүнөт. Берилген маалыматтын купуялуулугуна кепилдик берилет. Булак Сокол Медиа. Садыр Жапаров Татарстандын башчысы менен Рухордого барды. Президент Садыр Жапаров менен Татарстандын башчысы Рустам Миниханов 5-июнда бүгүн Чолпон Ата шаарындагы Рухордо маданий борборуна барды. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматы билдирди. Жапаров менен Миниханов ал жерде Кыргызстандын бай тарыхый маданий мурасын чагылдырган маданий борбордун экспозициясы, комплекстин архитектуралык объекттери менен таанышты. Ир сапардын жүрүшүндө ардактуу коноктор Ысык көлдүн жээгинде жайгашкан комуздун формасында пирсти да көрүп чыгышты. Жогорку кеңештин төрагасы январдан баштап медиктердин маянасы көтөрүлөрүн айтты. Бул тууралуу Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу Жалал-Абадка болгон иш сапарында билдирди. Спикер Ала Бука районундагы 1950-жылдары курулган медициналык мекемелердин имаратын көрүп, тиешелүү жетекчилерге тез арада жаңы имараттарды куруу тапшырмасын койгону айтылды. Калктын саламаттыгын чыңдаш үчүн медиктердин айлыгын жогорулатышыбыз керек. Дарыгерлердин маянасы кеминде 70-80 миң сомдон өйдө болгондо гана аларга талап коюп, тармакты алдыга жылдыра алабыз деген Тургунбек уулу. Мындан тышкары Ала Бука Жаңы Базар Кировка жолунун курулушун көрүп жаткан учурда быйыл бюджет 704 миллиард сом болгонун, кийинки жылы 800 миллиард сомго жеткирүү мерчемделип жатканын кошумчалады. Булак Спутник KG. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен Кубанычбек кызы Кымбат. Көптөн бери сиздерден жардам сурап кайрылган себеби жол кырсыгына катталып 2 жыл мурун уулум Мухаммад башынан удар алып баса албай калган. Азыркы учурда башында аппараты менен баламдын басып кетүүсүнө жардамыңыздарды аябаңыздар. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен. 5-10 сом болсо да жардамыңыздарды аябаңыздар. Биз үчүн өтө чоң жардам. Тун катарында балам ойноп күлүп басып кетүүсүн каалаймын. Баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Урматтуу мусулман кыргыз элим, азыркы учурда бизге $2000 акча каражаты керектелүүдө. Балам азыр башында аппараты менен жатат, баса албай. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Аллах таалам сиздерден разы болсун. Биздин реквизит номерлер бардыгы өзүмө караштуу. Эмбанк Кымбат деп чыгат 3197. Единица кылып салам дегендерге деньги бар. Россия өлкөсүнөн которум дегендерге Сбербанк 0600 Самаган деп чыгат. Өзүмдүн иним азыркы учурда Россия өлкөсүндө стройкада иштеп жүрөт. Баарыңыздардан Аллах таалам разы болсун. Тамыздарга рахмат. Анталияда жер титирөө болду. Туркиянын Анталия шаарында Газипаша жээгинде 4 балдык, ал эми Эгей деңизинде Көкчеяда жээгинде 4,6 балдык жер титирөө катталды. Бул тууралуу Туркиянын жергиликтүү басылмалары жазышты. Маалыматка ылайык 4-июнь күнү саат 7:32 Анталия облустун Газипаша районунун Жер ортолук деңиз жээгинде күчү 4 балга жеткен жер титирөө болду. Жер титирөөнүн очогу 67,26 чакырым тереңдикте жайгашкан. Азырынча кыйроо же жабыркагандар тууралуу маалымат жок. Ал эми Эгей деңизинде Чанакали уулусунун Көкчеяда аралынын жээгинде 4-июнда саат 8:18 күчү 4,6 балга жеткен жер титирөө катталды. Алдын ала маалыматтарга караганда жабыркагандар же кыйроолор катталган эмес.
тоолуу райондордо сел жүрүшү мүмкүн. Кыргызгидромет кызматынын билдирүүсүнө ылайык 7-8 июнда абанын температурасынын жогорулашына жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Бул тууралуу Өскө Кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Бул күнү тоолуу аймактарда жаратылышты эс алуудан баш тартып, дарыя жээктеринен алыс болуңуздар. Милиция айдоочу аялды дубинка менен коркутуп сөгүнгөн жаранды издөөдө. Бишкекте айдоочу аялды телескоптук дубинка менен коркутуп сөгүнгөн жаран изделүүдө. Бул тууралуу бүгүн 5 июнда Бишкектин Ленин райондук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалым болгондой, окуя 3 июн күнү саат 20:45 чамасында Ахунбаев жана Садырбаев көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Видеодон көрүнгөндөй, аял киши Ахунбаев көчөсүнөн Садырбаев көчөсүнө түндүк тарапка бурулуп бара жаткан. Анын алдында токтоп турган унаа жолун улантпай туруп калгандыктан ага сигнал берген. Бирок буга жооп катары алдыдагы унаанын айдоочусу катуу кыйкырып сөгүнгөн. Андан соң Садырбаев менен Гагарин көчөлөрүнүн кесилишинде кууп жетип, аялдын унаасын токтоткон. Унаадан түшкөндөн кийин телескоптук дубинка менен коркуткан. Учурда окуянын бардык жагдайлары такталууда. Айдоочунун өздүгү аныкталып жатат. Эгер видеодо көрсөтүлгөн айдоочунун ким экенин билсеңиздер же анын өздүгүн аныктоого жардам бере турган башка маалыматтарыңыз болсо 0708 731 173 0707 228 605 телефондор аркылуу милицияга кабарлап коюңуздарды суранабыз деп айтылат маалыматта. Булак суу берекежүү. АКШга кирүүгө тыюу салынган 12 өлкөнүн тизмеси жарыяланды. АКШ президенти Дональд Трамп Азиянын, Африканын жана Латын Американын 12 өлкөсүнүн жарандарына 9 июндан тартып Кошмо Штаттардын аймагына кирүүгө тыюу салган. Жана дагы 7 өлкөнүн жарандарына чектөө киргизген жарлыкка кол койду. 12 өлкөнүн катарына Афганистан, Мьянма, Чад, Конго Республикасы, Экваториалдык Гвинея, Эритрея, Гаити, Иран, Ливия, Сомали, Судан жана Йемен кирди. Ал эми Бурунди, Куба, Лаос, Сьерра-Леоне, Того, Венесуэла жана Түркмөнстан жарандарына Кошмо Штаттарга кирүү жарым-жартылай чектелет. Ош шаарында биринчи жолу бөйрөк алмаштыруу операциясы жасалды. Бул тууралуу билдирүүнү Ош мамлекеттик университети социалдык тармактагы баракчасына жарыялады. Маалыматка караганда 38 жаштагы аял жаштайынан бөйрөк оорусу менен күрөшүп келген. Соңку кезде органынын ткандары толук жабыркап, иши токтогон. Жашоосун улантуу үчүн жалгыз жол бөйрөгүн алмаштыруу эле. Бейтапкы операцияны Ош мунун тажрыйбалуу дарыгери Бексултан Сейитбек уулу жана Россиядан чакыртылган хирург, трансплантолог Игорь Милосердов жетектеген команда жасаган. Аялга анан бир тууган иниси донор болуп, бир бөйрөгүн берген. Учурда экөөнүн тең абалы туруктуу экени айтылды. 4 саатка созулган операция Ош мунун медициналык клиникасында алгачкы рет жасалгандыктан акысыз болгон. Медик Бексултан Сейитбек уулу Россияда, Туркияда окуп 150дөн ашык орган алмаштыруу операцияларына катышкан. Учурда Ошто операцияларды өз алдынча жасай баштады. Кыргыз мамлекеттик циркинде транссексуал катышкан көргөзмө өттү. 2025 жылдын 4 июнунда Кыргыз Республикасынын мамлекеттик циркинде белгилүү дизайнер Арзубек Ванаманын уюштуруусу менен мода көргөзмөсү өттү. Иш-чарага Кыргызстан жана Казакстан сыяктуу өлкөлөрдөн келген стилисттер, блогерлер жана моделдер катышты. Көргөзмөнүн өзгөчө мейманы катары Казакстандан келген транссексуал модель Неко сахнага чыгып өзүнүн образы менен көңүл борборунда болду. Транссексуал моделдин подиумга чыгышы көрүүчүлөрдүн ар кандай реакциясын жаратты. Айрымдары бул көрүнүштү колдоп, муну трагедия эмес, искусствонун бир түрү катары баалоо керектигин айтышса, айрымдары туура эмес көрүнүш экенин айтышып, колдошкон жок. Эскерте кетсек, Арзубек Ванама дизайнер катары бир катар эл аралык деңгээлдеги иш-чараларга катышып, өзүнүн кийим коллекциялары менен бир нече өлкөлөрдө таанылып келет. Ата-энеси жумушта болгон. Казакстанда бир үй бүлөдөгү 5 бала каза болду. Батыш Казакстан облусунун Сырым районундагы Жимпит айылында үйдөн чыккан өрттүн кесепетинен 5 бала каза болду. Кырсык болгон учурда ата-энеси үйдө болгон эмес. Бул тууралуу Тенгер News Казакстан жазды. Өрт өчүрүүчүлөр үйдөн эс учун жоготкон 1 жаштан 6 жашка чейинки 5 баланы табышкан. Бардык жабырлануучулар түтүнгө ууланган белгилер менен ооруканага жеткирилген. Балдардын баары тез жардам мунасы менен
менен райондук ооруканага жеткирилген. Алардан жашоонун эч кандай белгилери байкалган эмес. Дарыгерлер бардык аракеттерди көрүшкөн, бирок балдарды сактап калууга мүмкүн болгон эмес деп билдирди. Батыш Казакстан облусунун саламаттыкты сактоо башкармалыгы белгиленгендей 5 балалуу үй бүлө ижараланган үйдө жашачу. Өрт чыккан учурда ата-энеси жумушта болушкан. Балдардын өлүмү боюнча сотко чейинки иликтөө иштери башталганын Батыш Казакстан облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Баары уланып калышкан.